Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, табигый техникалык бөлүмү, автоматташтырылган системалар жана математика физикасынын окутуучусу Калдарова Динара Калкназаровна тарабынан даярдалган видео сабак. Биздин өтүүчү дисциплинабыз маалыматтар базасы жана автоматташтырылган маалыматтык системаларды түзүүнүн негиздери. Эсептөө техникалары жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо адистиги үчүн бүгүнкү темабыз, сабагыбыздын темасы Microsoft Access'тин каражаттары менен форманы иштеп чыгуу. Сабагыбыздын максаты форма түзүү көндүмдөрүн аткаруу жолдору боюнча маалымат алышат. Өтүлгөн материалдарды бышыктоо жана маалыматтык базаларды башкаруу системасы чөйрөсүндө негизги башкаруу элементтерин формировкалайт, форманы иштеп чыгуу билимин тереңдейт. Аталган тема боюнча кеңири маалыматка ээ болушат. Сабагыбыздын күтүлүүчү натыйжалары: Microsoft Access программасында форманы иштеп чыгуу жолдорун билет, форманы иштеп чыгууда түрдүү режимдер менен иштей алат, алган билимдерин турмушта колдоно билет, берилген суроолорго тапкычтык менен жооп берет жана терең ой жүгүртөт. Анда эмесе бүгүнкү темабызды баштасак, маалыматтык системаларда маалыматтарды иштеп чыгуу процессинде төмөнкүдөй процедуралар түшүндүрүлөт. Кирүү, көрүү, бир канча маалыматтардын ичинен тандоо, сортировкалоо, группировкалоо, өзгөртүү, алынган көрсөткүчтөрдү эсептөө жана жыйынтыктоо. Бул иш-аракеттердин баарын Microsoft Access программасынын форма объектинде аткарса болот. Бир маалыматтар базасында бир канча форманы иштеп чыгууга болот. Бул маалыматтарды иштетүүнүн милдеттерине жараша болот. Форманы өчүрүүдө иштеп чыгуу процедурасы, графикалык көрүнүшү гана өчүрүлөт. Бирок маалыматтар базасынан маалыматтар өчпөй, себеби объекттин башка тибинде, башкача айтканда, таблицада сакталган. Форма бул маалыматтарды кирүүчү жана көрсөтүп берүүчү маалыматтар базасынын объектиси болуп саналат. Форманы иштеп чыгууда төмөнкүдөй режимдерде аткарылат. Форма режиминде, конструктор форм режиминде, пустая форма режиминде, мастер форм режиминде. Формаларды иштеп чыгууда төмөнкүдөй иш-аракеттерди ирети менен аткаруу керек. Биринчи, маалыматтар базасында таблицаларды конструкциялоо. Экинчи, таблицалардын арасындагы аралыктарды аныктоо жана схемада анык түзүү. Үчүнчүсү, форманын эскизин жана объектке жайгашуусун түзүлүшүн аныктоо. Формаларды иштеп чыгуу боюнча толук маалымат алуу үчүн Microsoft Access программасында форма түзүүнүн жолдорун мисал катары карап чыгабыз. Айталы, бизге төмөнкүдөй тапшырма берилди. Кружок деген аталыштагы маалыматтар базасынын формасын мастер форм жардамында түзүү. Ал үчүн биз Access программасыны жүктөп алабыз. Бул Access программасын жүктөп алабыз. Бул биздин тапшырмада берилгендей, бизде эки таблицадан турган маалыматтар базасына форманы түзүшүбүз керек. Бизде мына биринчи таблицабыз преподавателдер таблицасы, маалыматтар жазылган. Экинчи таблицабыз дисциплиналар, ошол окутуучулар окуткан дисциплиналар маалыматтар жазылган. Демек, бул эки таблицанын маалыматтарынан биз форма түзүү керек. Форманы түзүш үчүн эки таблицадан тең маалыматты алыш үчүн биз биринчи эки таблицаны бири-бири менен байланыштырып алышыбыз керек. Байланыштырыш үчүн бизде атайын работа с базами данных менюсунан, вкладкасынан схема данных деген командабыз бар. Натыйжада бизге мына добавление таблицы деген терезе пайда болду. Бул терезеден бизде сакталган, даярдалган таблица жайгашкан. Мына преподаватели добавить этебиз, добавить кнопкасын басып. Экинчи таблицабыз дисциплины, добавить этебиз, добавить кнопкасын басып. Эки таблицаны добавление таблицы терезесинен жумушчу областыбызга коюп алгандан кийин биз бул добавление таблицаны закрыть кнопкасын басуу менен жаап коебуз. Бул эки таблицаны бири-бири менен байланыштырганыбызда эки таблицадагы окшош талаачаларды байланыштырышыбыз керек. Бул жерде бизде эки таблицада окшош талаача
код преподаватель таблицасынан, дисциплина таблицасынан дагы код преподавателя. Но ушул жерде мына код преподавателяны мышканын көрсөткүчү менен басып, экинчи таблицада код преподавателеге басабыз. Натыйжада бизге изменение связей деген терезе ачылат. Бул терезеден бизде таблицанын аталыштары турат. Таблицанын ичинде биз байланыштырган талачанын аталыштары турат. Эки таблицадан тең. Мына биринчи таблицадан код преподавателя, экинчи таблица дисциплинадан да код преподавателяны бири-бири менен биз байланыштырып атабыз. Демек, создать бул терезеден создать деген кнопканы басабыз. Бул жерден бизге эки окшош, эки таблицанын окшош талачаларын бири-бири менен байланыштырып берди. Бул эки таблицаны байланыштыргандан кийин биз сактоо жолу менен эки таблицаны байланыштыргандан кийин эми создание вкладкасынан форманы түзүүгө өтсөк болот. Создание вкладкасында жайгашкан негизги объектилердин ичинен биз мастер форум деген кнопканы тандайбыз. Создание форум деген терезе ачылды. Бул жерден таблицы и запросы деген жерде таблицанын наименованиясы боюнча мына эки таблицанын аталышы боюнча турат. Биздин биринчи таблицабызда мына преподаватели деген таблицанын ичинде кандай маалыматтар болгон болсо, ошолордун баары мына доступные поля деген терезесинде турат. Бул код преподавателя, фамилия, имя, отчество, домашний адрес, фото деген. Бизге мисалы мына фамилияны өткөрөлү, ар бирин белгилеп өткөрсөк болот, же болбосо бизге баары керек боло турган болсо, анда общий эле бир эле өткөрүп салсак болот. Ар бирин бирден боло турган болсо, анда белгилеп туруп, мына кнопканы басуунун негизинде өткөрөбүз. Экинчи таблицадан, дисциплина деген таблицадан бизге дисциплинанын өтүлгөн аталыштары, вид контроля болсун. Тандап, эки таблицадан керектүү болгон талачаларды тандап бүткөндөн кийин далее кнопкасын басабыз. Мында бизге кандай жайгашуусу боюнча бизге образецинде көрсөтүлүп турат. Ушул боюнча кала турган болсо, далее кнопкаларын басуунун негизинде биз мына готово деген кнопканы басабыз. Бизге натыйжада форманы, мастер форумдун жардамында бул форманы түздүк. Бул форманын төмөн жагында канча запись болгон болсо, мына следующая записти басуу менен биз ар бир мугалимдин, окутуучунун кайсы предметтерден сабак беришин көрүп алсак болот. Мындан сырткары, эгерде бизге керектүү болгон маалымат керек боло турган болсо, мисалы булардын ичинен мага мисалы Калдарова деген фамилияны жаза турган болсо, мага мына автоматический поиск кылып таап берип атат. Доронова деп жаза турган болсок, мына Доронованы таап берет. Демек, бул жерде маалымат, бизге керектүү болгон маалыматты таап алсак дагы болот. Биз эгерде дагы кошумча кошо турган болсок, анда таблицадан дагы, же болбосо ушул эле жерден формадан дагы кошсок болот. Кошумча маалыматтарды жазып алсак болот. Демек, бул биз экранда көрүнүп тургандай, биз мастер форумдун жардамында форманы түзүп алдык. Бул форманын кааласак бизге керектүү болгон маалыматтарды издесек болот. Поиск жардамында ар бир окутуучунун кайсы бир эле окутуучу керек боло турган болсо, ошо ар бир окутуучу кайсы предметтерден берет, ошол боюнча бизге маалыматтар чыкты. Демек, биз Access программасында форманын жардамында биз мастер форумдун жардамында биз форманы түзүп алдык. Азыркы биз түзгөн терезеден көрүнүп тургандай, жогоруда айтылган форманын эрежесиндей маалыматтарды кирүүчү жана көрсөтүп берүүчү маалыматтар базасынын объектиси болуп саналат. Форманын бул көрүнүшүндө эки таблицадагы маалыматтарды топтоштуруп бир формага келтирдик. Форманын төмөн жагында прокрутканын негизги маалыматтарды алабыз.
Натыйжада MasterFor'дун жардамында биз жаңы форманы иштеп чыктык. Үйгө тапшырма. Биздин адистикке тиешелүү болгон китепканабызда бар адабияттардын маалыматтар базасын түзүп келүү. Демек, аз жогоркуда мен көрсөткөн тапшырманын негизинде биздин ошол адистикке тиешелүү болгон китепканадагы бар адабияттардын маалыматтардын базасын түзүп келесиңер. Сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.